Кыргызстанда апрель айынан тарта балдарды электрондук каттоо аркылуу мектепке киргизүү жараяны башталган. Экинчи баскычы 27 июнда саат 9:00 башталат. Биринчи этапта ата-энелер каттоосуна жараша баласын мектепке киргизиши керек болчу. Эми бул шарт алынып салынды. Экинчи этапта болсо биздин жарандар юридикалык пропискасынан көз карандысыз эле каалаган мектепке, бош орун бар мектептерге жазыла алат. Ата-энелерден бир эле нерсе талап кылынат, бул ошол бала менен ата-эненин ортосундагы базадагы байланышы. Бул байланышты кантип текшерсе болот? Байланышты текшерүү үчүн биздин системада атайын бир сервис жасалган, туугандыгын текшерүү деген. Мына ошол жерге ата-эне өзүнүн жеке идентификациялык номерин, баланын жеке идентификациялык номерин жазып, ошол туугандыгын текшере алат. Мына ошол туугандык текшерилгенден кийин ата-эне тийиштүү жолчолорду толтуруп, Кыргызстан боюнча каалаган бош орун бар мектепке кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Мындан тышкары электрондук каттоонун экинчи этабында жаңы функция которуу мектеби болот. Башкача айтканда буга чейин системада катталган билим берүү мекемесин алмаштыра алат. Бирок мындай мүмкүнчүлүк мектептерде бош орун болгондо гана ишке ашат. Биринчи этапта өзүнүн юридикалык жактан жашаган жеринен мектепке катталып койгон болсо, анда экинчи этапта ошо арыз ээлеринин мектепте алмаштырганга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи этапта заменить школу деген жаңы функция ачылат. Ал жерде ата-эне башка мектепке баласын котором десе, анда ата-энесинин ошо өзүнүн өздүк кабинетине кирип, ошол мектепти алмаштыра алат. Бирок биринчи кезекте статистикага кирип, ошол мектепте орун бар бекенин так билип алыш керек. Андан кийин алмаштырса болот. Адистер ата-энелерден электрондук почта даректерин дайыма текшерип турууну суранышат. Инфоком электрондук эсепке алуунун биринчи этабында техникалык мүнөздөгү көйгөйлөрдү эске алуу менен тиешелүү чараларды көргөн. Туура маалыматка таянып түзүлгөн система болчу, бирок биз аптан көптөгөн системалар бул жөн эле проверкасы жок, контролу жок, ошибкалар менен көп маалыматтар киргизилгендиктен ошол маалыматтарды туура келтирүү жумуштарын жүргүздүк. Азыр 11 апрелге чейин эски системада кезекке турган балдардын маалыматтары баары туураланды, өздөрүнүн кезектерине туура келди. Аларды ата-энелер бүгүнкү күндө текшере алышат. Аны кайсы местага келип калды, аны да карап тура алат. Биринчи этапта республикада 73 миңге жакын бала катталып, бул жалпы сандын 40%-дан ашыгын түздү. Экинчи этапка бөлүнгөн квотадан 85 миңден ашык орун калган. У нас, согласно постановлению правительства, ежегодно в августе месяце ведется учет. Бизде өкмөттүн токтому менен жыл сайын август айында 6-7 жаштагы мектепке жашы жетип калган балдар каттоого алынат. Чогулган эсептин жыйынтыгы менен кийинки жылдын алдын ала болжолу келип чыгат. Учурда мен жаңылбасам, биз сунуштаган 17 миң орунду бөлгөндө участоктарда каттоосу бар 10 миңден кем эмес бала жашайт. Мектепке кабыл алуучу балдардын эсеби алынып, ага ылайык орундар даярдалган. Ал эми Борбор калаада учурда бөлүнгөн 17 миң орундун ичинен биринчи класска кабыл алуу үчүн 12 миң бош орун турат. Мындан 3 жыл мурда Бишкекте баланы мектепке берүү үчүн электрондук каттоо долбоору башталган. Быйыл бул система республика боюнча иштеп жатат. Анда адам фактору жок. Ата-энелер системага паспортундагы иненин номерин, айрым маалыматын жана баланын күбөлүгүнүн номерин киргизип, каттоодон өтөт. Уланбек Тиканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.